Бүгүн 16 декабрда Бишкек шаарындагы Скрябин көчөсүндө жайгашкан мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган баатирлердин ачкычын тапшыруу аземи болуп өттү. Садыр Жапаров өз сөзүндө учурда республика боюнча 40 миңден ашык батир жигердүү курулуп жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Алар да жакынкы жылдары Кудай буйрса бүтүп калат. Бул масштабтуу долбоорлор мамлекеттин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып, курулуш үчүн олуттуу бюджеттик каражаттар бөлүнүп жатканын сиздерге айта кетейин. Кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Биздин максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкектин Скрябин көчөсүндө 549 батир тапшырылды. Жаңы курулган турак жайдан батирлерде жеңилдетилген категория боюнча кезекте тургандар жана үлүштүк курулуштун катышуучулары алышты. Мен очередке турганыма 4 жыл болду. Кудай буйрса, ошол 8-очеред болчу. Кыргызстан боюнча 16 миң кишиде турду, льготныйда 4%. Тааныш билиши жок. Чисто алдым, трехкомнатный, бир бала, бир кызым бар. Үшчү кулакты балам кармады, 11-чи этаждан трехкомнатный алып чыкты. Кудай буйрса, бүгүн күлүшүн алган табыз. 20 жылдан ашык күттүк, бирок менин үмүтүм жок болчу. Анткени башында начальный взнос төлөгөнгө аргасыз болчубуз да. А мен начальный взносты да таба албайм деп ойлогом да. Анткени биз анчалык акчабыз жок болчу. Анан бизге качан ушу Садыр Нуркожоевич келгенде шанс пайда болду да. Ошондон кийин анан биздин мурдатан бери турган кезектерибиз кыймылга келе баштады. Ачкычтары тапшырылган батирлердин 70% үлүшчүлөргө, ал эми 30% кезекте турган жарандарга берилди, деди мамлекеттик ипотекалык компаниясынын директору Темиркол Балтабаев. Ар жок областтарда, региондордо болуп жатат. Ош шаарында, Баткенде, Жалал Абадта, Сузакта, Таш көмүрдө, азыркы учурда, Чүй, Нарын, Кочкордо, Чолпон Ата, Ысык көл областында, Каракол областарында курулуп жатат. Ошондой эле жакынкы күндөрү экинчи объект Маликова көчөсүндө жайгашкан Мурас турак жай комплекси ачылат.